Биз гейлерге каршыбыз. Адам баласы болгондон кийин биз адам баласы урпак улап мурас калтырышыбыз керек. Кийинки урпактарыбыз болушубуз керек. Ошондуктан гомосексуал эмес, гетеросексуал гана болсо жакшы болмок да. Гейлерге көз карашым боюнча булар эгоисттер, өзүнүн гана жеке сексуалдык ырахаты үчүнбү же кандай, ошол үчүн гана жашаган адамдар деп эсептейм. Эгер гейлер көбөйсө же лесбиянкалар көбөйсө, билбейм, дүйнө өлөт го деп ойлойм да. Мы за традиционные семейные ценности, мы против геев. Биздин кыргыздын тарыхына караганда деле дал келбейт эч кандай. Жана ошондой эле дин тарабында карасак дагы дал келбейт эч кандай. Бул Кудайга жакпаган иш. Бардык эле кыргыздар ар бир көпчүлүк коомдун көз карашына дал келет да. Я считаю, что с этим надо бороться всем народам. И государство, и в частности правительство, должно принимать какие-то законодательные меры к ним. Потому что в конечном итоге мы можем потерять, нашу государственность. Биз гейлерге каршыбыз. Биз гейлерге жана лесбиянкалар азыр Кыргызстанда чыгып жатпайбы, ошолорго каршыбыз. Анткени деген кыргыздарда деген гейлер, мурун деген гейлер, мындай лесбиянкалар болгон эмес. Если честно сказать, я бы этих геев, этих лесбиянок, если честно, не поддерживаю, я бы их, не знаю, изолировал бы. Биз гейлерге каршыбыз. Мен гейлер менен лесбиянкаларга каршымын. Эркектер эркек болуп, кыздар кыз болуп, эркек менен кыз үйлөнүп, ошентип жүрсүн. Катта эркек менен эркек эмес, кыз менен кыз эмес, нормальный семья болсун. Мы против геев и лесбиянок. Гейлерге биз каршыбыз. Бул жашоого адам болуп жаралгандан кийин үй бүлө куруш керек. Келечекте жакшы нерселерди үмүт кылыш керек. Мы против геев. Мындайга биз каршыбыз. Эже катары, апа катары, жеңе катары биз каршыбыз. Биз гейлерге каршыбыз.